Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге мына ушундай жаңы домдон сатыла турган квартира жөнүндө информация бермекчимин. Баасы арзан баага коюлуп атат. Мен турган жер бул Наукатский подъем. Барыңыздар билесиздер. Алиев көчө менен кесилишет. Так, мына жакта жашыл домду көрүп атасыздарбы? Ошол жашыл домдун арты Ош мэрия. Так, мына бул жакта паспорт объекта бүт бардык керектелүүчү нерселери бар, текшерип алганы. Мышкан кирпич негизгиси. Караңыздар. Так, менимче адресин барыңыздар түшүнүңүздөр. Ош мэрия. Ош мэриянын артында Наукатский подъемдо Мамырова 33 адресинде ушул домду көрө аласыздар. Жогору тарапка чыксаңыздар Ак Тилек билесиздер. Ылдый тарапка чыксаңыздар Площадь мэрия. Фрунзенскийге жакын кыскасы локация сонун. Азыр бул жерде 2 квартира сатка чыгып атат. Баалары дагы арзан. 4-этажга чыгыңыздар, информация берем. Сиздер 4-этажга чыгасыздар. Бул жак коридор. Кенен экен. Лифт болсо мына жакта. Лифттин местасы. Чыксаңыздар лифт менен. Мына ушул 2 комнаталуу квартира сатка чыгып атат. Маалымат берип баштайм. Декабрда ремонтко берилет экен. Мына жерге фирма өзү эшик орнотот. Элестетип ачып кире бересиздер. 2 комната, бирок 3 комнатага жасап койсоңуздар болот. Азыр түшүндүрүп берем. Аянты 85-91 квадрат метр. 86 квадрат метр деп коеюн. Кыйналбай эле. Документи ДДУ. Стройкомпания өзү сатка чыгарып атат. Ашкан квартиралар да болот да. Стройкомпания өзү сатка чыгарткан квартиралардын бири. Антан офисине келип, кеңири сүйлөшүп алсаңыздар болот. Азыр деле кызуу иш жүрүп жаткан учуру келип байкап кетесиздер. Ошол. Бул жак болсо душ. Мына жак ажаткана. Бул жак болсо кухня, мына жак гостиная, бул жак спальня. Азыр гостиниядан баштайлы, жүрүңүздөр. Мына бышкан кирпич туугандар эң негизгиси газоблок, пескоблок эмес, конок бөлмө болду. Планировкасы полусквозной. И бул жак кухня. Мына месаларды калтырып койгон. Канализациянын суунун түтүкчөлөрүндөчү. Ошол. Бул жактан чыгабыз. И азына квартиранын ал жактан кирсеңиздер, бул жакка бурулсаңыздар, бул барыңыздар билген спальня. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Мына жакта өзүнүн ушундай бош орундугу бар. Бул жак гардеробный дейт эси. Стройкомпанияда иштеген менеджер кыз чагынан жок дедим. Бул жерде спальня кылып койсо болот дедим. Себептенде 3 комнатага жасалсаңыздар болот деп айттым го. Ошол туугандар. Себептенде бул жак кыйла эле чоң экен. Калсаңыздар детский кылып койсоңуздар болот. Же взрослый спальня. Мына жакта дагы бир башка комнатага ылайыктап койсуздар. Карап көрөсүздөр туугандар. Ал жагына кийлигишпейбиз. Ошол. Этажы ходовой, 4-этаж. Эми санузелдерине кезек келип калды. Мына туугандар. Бул ажаткана. Бул жак болсо, ой. Мына душту караңыздар, өтө бир кеңир экен. Санузел өтө кеңир экен туугандар. Мындай чоң санузелди мен көрө элекмин. Так, эми түшүндүңүздөр, 86 квадрат метр, 2 комната, бирок 3 комнатага жасап койсо болот. Баасы ар бир квадрат метри $690 бааланды. Өтө арзан ба. Котлован ба туугандар. Котлованда деле ушундай баада берип калды, азыр андан деле кымбат болуп кетти. Бул эми бүтү эле калтат. Бүтү эле калайын деген дом. Декабрда ремонтко берилет деп ошо иштеген менеджер кыз мага информация берди. Квадрат метри $690 и кеми болсо керек эми. Эсин номер экранда жазылуу. Туугандар, бул жерде азыр 2 квартира сатка чыгып атат. Көргөзүп бердим. Дагы бир квартира бар экен. Бул деле 2 комната, бирок 11-этажда жайгашкан. Азыркы 1-чи квартирабыз 4-этаж. Мына 2-2 комната болсо, мен көргөзө турган. Ал 11-этажда. Просто мына 4-этаждан эле сразу планировкасын көргөзүп коем. 11-этажга чыкканда ушундай жерде. Просто 11-этажда. Ошону эске алыңыздар. Так, эми 11-этажга чыгып кыйналбай эле ошол жерден көргөзүп коюм. Мына жерден бронированный эшик коюлат, ачып киресиздер. Мына киргениңиздерде санузел, гостиная, кухня, спальня, мына жак душ. Түшүнүп атасыздар, туугандар. Эми ар кандай да экөө тең өзү 2 комната квартира. Бирөөсү 4-этажда, бирөөсү 11-этажда. Бирөө бийикте жашагысы келет, бирөө 4-этажда жашагысы келет, ар кандай да. Бул жактан киресиздер, мындай болуп жүрөсүздөр. Квадратурасы мунуку. Эстен чыгып калды го. Экранга жазып коюн, туугандар. Квадратурасын. Бул конок бөлмө. Гостиная. Мына караңыздар. Кенен. Плюс мына жакта лоджиясы дагы бар. Балкон. Мына жак ачык экен, Так, бул жак болсо ошо Наукатский подъем, дагы Ак Тилек жакка чыгып кетет го. Ошол. Так. Эми бул жактан чыгайлычы.
мынау комнатага киреличи. Бул жак ошо мен жанагы айткан родительский спальный. Ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына Мамыров көчө, жогору жак сак тилек, жогору жакка чыкса. Ылдый тарапка түшсө, жанагы мэрия да, мына нар жагында, жаңы нар жагы уже мэрия болуп калат, площадь. Ошол. Так, эми санузелдерине кезек келди, туугандар. Жаткана. И бул жак душ. Ошол. Болду ошойт менимче, керек нерселерин айттым, түшүндүрдүм. Бардыгы жайында. Квадратурасын жазып койдум. Азыр бир аз адашып калдым. Бул деле баасы $690 экен. Анан кеми бар, түшүрүп берет. Эсин номер экранда жазылуу. Бирөөсү 4-нчү этажда, бирөөсү 11-нчи этажда. Колдон чарбай аракет кылыңыздар. Жакшы ба негизинен? $690 квадрат метр. Плюс түшүрүп берет.